Аңгысылын мұғалімі болып іштесең, туғандарың, таныштарың деген әрқайсысы олармен келеді де, алардың ең көп кездескені болып, бұл сен аңгысылын білесің бе, маған да үйретпейсің деген көп айтады да. Ал адамдарға осы сезіледі да, мындай бір кешеу болуш керек, сен мындай жақтан қармап тұрып басып оқу деп мындай оқыта тұрғандайчы. Өздері мындай әрекет қылып баштабайды. Мен шундай айтамын, сен не қылып баштадың, нелерді қылып көрдің депчи. Мен баштай деппін, сен үйретсең баштайды дейді да. Бұл қандай нәрсе. Ошолордун негизинде дагы кандай шылтоолор бар, ошолор жөнүндө кичине талкуулап кетким келип атат да. Биринчиси болуп, бул эң эле бир көп эле баарыбыз эле бирибиз айтып жүргөн, бирибизге эмес, мындай көп эле өзүбүзгө айтып жүргөнчү, башкаларды алдап койуш жеңил, өзүңдү алдап койсуңдар. Өзгө көп мындай алдап келген шылтоо бул окуйт элем, бирок убакыт такыр жок болуп атат дейт да. Анда кишилерден сурайсың, макул убакытың жок болуп атабы? Анда түн ичинде мисалы, көп эле учур болот да. Уйкуң келбей калган, уйкуңду таппай, ар бери тыбырчылап, оонап откон учурларчы. Анан өзгөчө жайында да, ооба дейт. Андай күндөр сурайсың да, далай эле болот дейт да. Анан сурайсың, ошондой убакта эмне кыласың? Мисалы, такыр уктай албай койдуң, анан TikTok көрөм, Instagram көрөм. Алаксым керек да, мен жата бермек белем депчи. Андай убакыт жоктугунан эмес экен, убакыт пайда боло берет. Убакытты өзүң тапсаң деген, мындай, убакытты издебей, убакыт жасаш керек да. Убакыт болгону изап коем дегенде эч качан убакыт келбейт. Ушундай нерсе да, мисалычы, демек убакыт жоктугунда эмес экен кептин баары, жөн өзүң аракет кылбагандыгыңда да. Эгерде мисалы бир асастан убакыт таап кыла берсең, асастан негизи мен чындыгын айтканда жактоочу эмесмин да математиктердинчи. Математик дегеним мисалы тил баштаганда да адамча, мен бир күндө 500 жаттасам, бир жумада мынча сөз болот экен, бир айда мынча, бир жылда мынча экен деп ушинтип элестеп болушат да. Бирок алар негизи мыктыраак. Мисалы эмеге кишиге салыштыргандачы, мисалы пландап эле, мынтип окуш керек, тигинчи керек турбайбы деп эле, бирок эч нерсе кыла эле кишиге караганда ушул математиктер жакшыраак да. Сөздү эле жөн эле жаттай бергенде эле пайдасы жок негизичи. Жөн эле бир 10 сөз, 20 сөздү эле жаттай бергенчи, бирок алар бир нерсеге калып атат да, асастан болсо дагычы. Ал акыры бир нерсеге алып келет. Экинчиси бул тил үйрөнөт элем. Тил үйрөнөт элем. Бирок мен шыгым жок болуп атат, же тил үйрөнүү меники эмес экен депчи. Макул анда. Кайсы тилде сүйлөп атасың? Кыргыз тилинде. Кээ бирлер мүмкүнчүлүгү артып дагы орус тилине да келчирегенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Алар сүйлөп атпайбы, орусча сүйлөйт, кыргызча сүйлөйт, эки тилди чабыштырып сүйлөп атат. Демек, аңгыс тилде кандай кайсы аркасынан кыйын болуп калыш керек? Аңгыс тил негизинен орус тили менен кыргыз тилге салыштырганда көп учурларда жеңилирээк келет да. Мисалы, биринчи эле ойго келип аткан нерсе бул орус тилин алалы, анда жанагы жыныстарга да бөлүнөт го. Мисалы, кружка деген аял, пульт деген эркек, анан терезе деген дагы бир балекет да. Анан анысыз келгенсип, ошого жараша дагы этиштер өзгөрөт эмеспи? Мисалы, кыз киши болсо пошла деп, эркек кишиге пошел деп. Кыргыз тилинде жакшы андай нерсе жок, бирок баары аңгыс тилдеги андай түшүнүк жашабайт да. Илгери болгондур, бирок азыр андай нерсе жок. Азыркы заманбап аңгыс тилдечи. Кыргыз тилинде салыштырганда мисалы жөндөмөлөр. Мисалы көйнөктүн көйнөккө бир эле көйнөк бар аңгыс тилинде. Анан аны каалагандай эмелеп чаташ берип айта бересиң дегенимчи. Бир эле көйнөк деген сөз бар. Көйнөктүн көйнөккө, көйнөгүмдү деген сыяктуу түшүнүктөр жок кыргыз тилине караганда. Кыргыз тилинде мисалы эмнелер бар? Мисалы эмеле ата точка караша да өзгөрөт го. Мисалы, мен барам, ал барат, алар барат деген сыяктуучу. Кыргыз тили негизи укмуш тил кыргыз тиличи. Орус тили кыйла жеңилирээк. Бирок аңгыс тилине барып жетпейт. Аңгыс тили негизи өтө жеңил тил да. Ошон үчүн дүйнөлүк тил болуп калган себептердин бири ошол. Башка да себептер бар, бирок ошол негизги бир себеби ушул да, жеңилдигинде да. Акыркысы бул ошондой өзүм атамды айтып келем. Ал дагы ушуну айтат негизи. Анан кийинчерээк кыйнагандан деле тажайсың, анан мейли деп койсуң да. Бул тил үйрөнгөнгө мээм жарабайт. Мен карап калдым тил үйрөнгөнгө дейт да. Убагында окуш керек болчу, азыр кечти деген сыяктуу ойлорчу. Албетте талашмай жок. Анткени изилдөөлөр болгон илимде. Ушул тил жаштын тил үйрөнүүгө болгон таасири кандай депчи, анан бир кыйла сонун нерселерди таап чыгышкан. Жактагандагы, карама каршы чыккандагы нерселер да. Мисалы, эмнени айткым келип атат? Бул жерде азыр ушул илимий изилдөөлөрдү окуй кетсем, мындай деп айтылат да.
азыр критикалык мезгил деп коет экен. Бул 1967 жылдары жана 1990 жылдардын башында жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында ооба балдар, жаш балдар тилди үндөрүн мисалы сөздү кантип туура айтыш керек жана грамматиканы тезирээк үйрөнүшөт да улуу мундун адамдарына карагандачы. Чоңдорго мындай таза акцентти үйрөнүш кыйын болуп калат. Таза акцент деген бул мисалы америкалыктар кандай сүйлөшө, ошолунчолук ошондой сен сүйлөгөндү билинбей калгандай деңгээлге жетиш үчүн чоң кишилерге кыйыныраак. Анткени биз ушундай үндөр калыптанып калабы, мисалы кулак менен угуп тыюу калыптанып калган үчүнбү америкалыктарда же англичандардай мындай сонун сүйлөш кыйын болуп калат. Кийинки изилдөө бул 1980 жылдары жүргүзүлүп, жаш өткөн сайын мээ өзгөрөт дейт. Эстеп калуу жана мээ менен жаңы алынган маалыматты тез иштетүү бир кыйла эсе жайлап калат да. Бул албетте грамматиканы жана жаңы башка чоочун эле бир тилдин эрежелерин үйрөнүүгө чоң тоскоолдуктарды жаратат. Жана 2018 жылы Американын университети 700 миңдей адамды изилдеп, мисалы ар кайсы тилди үйрөнгөндөрдүнчү эң мыкты грамматиканы ошол өспүрүм жаштагылар жакшы грамматиканы билүүнү 17-18 жаштагылар жакшы көргөзө алышкан да, ошо билген дегенчи. Ошондой эми эмнеге бул шылтоо болбош керек? Изилдөө илимдер акылдуу адамдар тапкан турбайбы, окуйбай эле койсом болот деп ойлоп аткандар болсо, анда бул эмнеге шылтоо эмес. Анткени биринчиден чоңдор башкача үйрөнөт, бирок начар эмес дейт. Эмне деген мааниде? Анткени мисалы адамдар деген уже кандай десем, жашка уже улгайган эмес, кандай десем, мисалы 30 жашка, 40 жашка жетип калган, эми өспүрүм балдар эмес да, жаш курак эмес дегенимчи. Ошол убакта жаш адам көп эле көргөн нерсеси ага тескеринче жардам бере алат да, эмнени көргөн болсо, эмнени билген болсо, же өзүнүн мисалы адам жаш өткөн сайын өзүнүн тили көтөрбөйт да, мына жаман боло бербейт да. Тескеринче өзүнүн тили да өнүгө берет, тигил сөздү үйрөнөт, бул сөздү үйрөнөт, аракет кылбаса дагычы. Ошол нерсе башка тилди үйрөнгөнгө дагы негизи жардамын берет. Сөз үйрөнүү жашка байланыштуу эмес дейт. Ооба, жаштыгыңда мисалы кээ бир нерселерди бат үйрөнөсүң, муну түшүнүп алдык. Бирок бул шылтоо эмес, анткени чоң адамдар тилди деген максат менен үйрөнөт да. Мен мугалим катары айтайын, мисалы көбүнчөсү ошо өспүрүм курактагы мектеп окуучуларда алар көбүнчөсү, негизи баардыгы айткан турбайбыз, бирок көбүнчөсү ата-энесинин айтымы менен келишет да. Балам, жөн отура бересиңби, телефон ойнап коюпчу. Андан көрө тил үйрөнбөйсүңбү депчи, анан алар урушат, талашат, анан акыры кыйнап баласын алып келет да. Анан ата-энеси айтып аткан үчүн мындай толук кандуу түшүнбөйт да. Эмнеге келгенди эле билбей элечи, аракет кылгандар бар, алар түшүнүүгү бардарчы. Ошол себептен мындай кээ бирчилерден өспүрүм балдар менен иштешкен жакшы, бирок бир четинен чоң кишилер менен дагы артыкчылыктар бар да. Жагымдуураак да, анткени алар түшүнүгү бар да, эмнеге окуп атканынчы. Анан негизи ушул жерден айта кетейин, тил курстарына жазылуучулар болсо, мен тил үйрөнүшүм керек эле, курска барайын деген ойлорду туура эмес. Эми жардам берет да. Бул негизи эме, адам тил үйрөнүүнү башташ керек, башта үйрөнөт, анан акырында бул жаңы нерсе да сен үчүнчү баары бир мындай аркы беркисин биле албайсың да, ошон үчүн өзүң үйрөнүп атып, бир кыйынчылыктар пайда болгондо, ушул нерсени билейин деп анан курстарга барыш керек. Бирок дагы айта кетчү нерсе да, курска барганда эле, анткени көбүнчөсү мисалы эме да, группага киришет да, группадан деген жалпылап үйрөтөт да. Аякта териштип жүрбөйт, сен бул немени теманы буга чейин билчү элең, же биле элек депчи, баардыгынан да мондай китебибиз бар, ошо менен үйрөтөбүз дейт. Негизи мүмкүнчүлүк болсо эме да, мындай бир мугалим менен өткөндөй кылыш, бир мугалим бир окуучу кылып өткөндөй кылыпчы, анткени сен келесиң, анда деле келип алып мындай, мен тил керек эле, анан үйрөтүп бересизби деген ой менен эмес, мен мондай нерселерди кылып атам, мону түшүнбөй атам, ушул нерсени талкуулабайлы депчи, анан мугалимге да жакшы да, бул түшүнөт экен, билет экен, эмнени билбей атканын, кайсыл нерселерди түшүнгөнүн, эмне керек экенинчи, ошон үчүн анан ошого жараша планын түзүп, ошого жараша үйрөтүп баштайт да. Бир мисал, мен бир туугандарым бири базарда иштешет да, анан аларга көп кытайлар, көбүнчөсү кытайлар, бирок башка да улуттардын адамдары келип калат, анан ошондо байкем деген мындай сурап калды да,
курска барсам боюм эмне кылсам, мындай тил үйрөнүш керек болуп атат депчи. Мен сурап атпаймынбы? Мисалы сиз кытайлар менен сүйлөшкөндө, товарыңызды сатып атканда өзүңүздүн бала чагыңызды айтып бересизби деп? Жок, айтып бербейм. Эмне кереги бар? Эмне кереги бар айтып бергенде? Сиз ага айтып бересизби? Кайсыл өлкөгө баргыңыз келип атканын? Жок. Анда неге тил курстарына келип алып, андан тышкары грамматиканы үйрөнүп, эрежелерди үйрөнгөндүн кереги бар да? Эмнеге? Анткени сен мына сага немеде муктаждык пайда болот да. Мына тил билбейт, өкмөр сен анын кытайчасын билбейсиң, ал сенин кыргызчаңды билбейт. Бир ортодогу тил бул англис тили, ошол аркылуу сүйлөш. Анда эмнеге курска келип алып сен мындай кереги жок деп айткан туура эмес го. Бирок эми сенин учуруңдачы кереги жок, ошо байкемдин учурунда кереги жок нерсени үйрөнүп анда эмне кереги бар андачы? Сен байка эмне керек болуп атат. Күнүмдүк нерселер. Мисалы бул товар мынча турат, карыз мисалы сдачаңызды алып коюңуз же мынча сом берилбей калды деген сыяктуу мындай керектүү нерселер ар кимдин өзүнүн жумушуна жараша айтчу сөздөр болот да. Ошолорду үйрөнүш керек да. Анан ошол ой менен сен мугалимге келесиң, айтасың: мен өзүм үйрөнүп атам, мен мындай жумушты иштейм, ошого жараша үйрөнбөйлү ошол жөнүндө айтып бербейсизби депчи. Мен да алаксып кеттим, бирок бир нерсе айта кетейин. Ушул видеону көрүп аткандар болсо, чет өлкөдө жүргөн биздин жарандарга ысык салам. Ошолордун ичинде бир эстеп кетейин, Сиэтлде, Вашингтонда, Америкада жашаган Самат байкеге салам. Ал байкенин эң мыктысы, ошол эми азыр көбүнчө ошо биздин байкелердей болуп, трак айдагысы келчү да. Анан трак айдагандардын эми укуш, ага грамматика кереги жок. Ал адамдарга мисалы полициялар тосуп калганда, документтер менен көйгөйлөр чыкканда ошолорду түшүндүрүп берүү керек болот да. Ошол нерсени байке аракет кылса, Самат байкечи: мырза, муну айтып бербейсиңби, тигини айтып бербейсиңби, бул кандай депчи, ушул ГАИ тосуп калса, МК эмес аларгачы Road Traffic Police Officer дегендер тосуп калса эмне дешим керек деп, мындай максаты бар да, кишинин түшүнөт да. Мен моундай болгон англис тилдин баарын кереги жок, мага моундай бир бүтүн деп акырдан чукуп мага керектүүсүн таап бербейсиңби дейт да. Ошондой. Анан ошол мээ жарабай калды деген сөзгө кайталап, улуумдун адамдары, силер мындай сый урмат мезгилиндесиңер да. Силерди кандай сөз айтпайсыңар, эмне кылбайсыңар, силердики мындай таазим менен кабыл алчу мезгил. Чындыгында, бирок чындыгында айтканда, азыр эми илгерки кинолордой болуп, улуу аталарыбыз, апаларыбыз мындай же кандай десем, төргө отуруп алып, комуз чертип аябай мындай даңазалга түшүү мезгил эмес эми азыр дегенчи. Азыр биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз мисалы биздей эле үйдө жашайт, анан үйдө эле турушат, шаарда жашагандар бар. Эмне айткым келип атат? Мисалы чоңоюп калган балдардын колунан чай ичип, неберелерин жыттап, анан барып эмне жатып аласың анан төшөккө барыпчы. Кандай болуп калат анда? Мээм карып калды дейсиң, мен ооба, бирок эмне бар? Жатып алыш керек анда. Жатып алгандан кандай пайда? Же мисалы телефон деле колдонуп калбадыбы, анан телефон деле мисалы жана TikTok, Instagram деле аталарыбыз деле көрүп атат да. Кантип сен мээм карып калды дегениң, мен TikTok'ту мисалы көрүп атканда ошондо болгон бүт ызычууларды кабыл алат, бирок тил үйрөнүүнү кабыл албайт да. Ал кандай нерсе болот ал, мындай акылга сыйбаган нерсе го дейм да. Анан жата бересиң 17-чи түшүнгө көрүп коюпчу. Бул учурда бир мисал катары эки адамды эстегим келип атат. Биринчиси бул кытайлык актер модель Ван Дэшун дейт да. Муну өзүм тилди жаңы үйрөнүп баштаганда ошо дос балам айтып калды: муну тааныйсың, буну тааныйсың эмес, бирок мындай уктум элем ушул жөнүндө депчи. Ал киши 40 жашында баштап турду тилди асастарын үйрөнүп, англис тилин аябай берилип эмес, мындай асастарын үйрөнүп, күнүмдүк нерселер. Анан 80ге чыкканда ошондой башы менен даана мындай көңүл коюп окуп баштап турду. 80 жашында. Ал эмес 60 жаштагы кишилер мен карап калдым да. Тек 80 жашында деп, ооба, тил үйрөнсө болот экен деп үйрөнүп атат. Макул айтты, Кытайда албай эле коелучу, но мисалы жакында эле жаңылыктарда жүрбөдүбү? Байкебиздин аты ким эле? Ата деп болчу. Мамат Кулматов болчу, ооба. Ал ата 76 жашында окууга тапшырды. Мен адашып атсам мүмкүн, бирок ушул 76 жашында окууга кириптир. Фармацевтика жагыначы, медициналык колледжге. Анан 80 жаштарга барып калганда ошол өзүнөн бир 60-70 жашыраак жаштар менен чогуу бүтүрүп, эме деп атам да, кандай десем, жаш тоскоол эмес. Эгерде ушул кишилер жашка карабай үйрөнүп атса, анда сиздин шылтооңуз эмнеде анда? Ошо. Эми бир чындык, анан кандай эмне кылса болот? Чындык. Элестетиңиз, мисалы сиздин бир тиш жубаган таанышыңыз бар деп болот, тиш жубайт, бирок кызыгат да тиш жубаганчы. Сиз тишиңизди жууп атасыз, ал болсо келип алып, тиш жууган сонун окшойт, мага да үйрөтпөйсүң депчи. Сиз болсо
мындай кыласың, мындай жүйсүң депчи. Жок, анда тиш жууган мен шыгым жок окшойт, тиш жууган меники эмес окшойт, мен жөн эле суу менен эле чайкап коюп эле жүрө берейин анда дейт да. Макул дейсиң да. Мен анда өзүң бил депчи. Бирок айтып берчи, кандай болот тиш жууган депчи. Анан түн ичинде уктабайт же бир мисалы бирөөнүн кычырган мисалы сүйкүмдүү орусча айтып бербейт. Күлкүсүн көргөндө сонун турбай мен да ошентип алсам деп кыялданып жүрө берет да. Мисалы мен ушул видеону көргөндө мен бир канча шылтоолорду айттым. Алардын ичинде айтпагандарым мисалы керектүү маалыматтар таба албайтым дейт, интернет баарда. Бул акылга сыйбагандай жүрөгү эле бир өтө эле бир адамды кемсине турган шылтоолор да, ушундай майда чүйдөчү. Маалымат таба албайм дейт, интернетиң бар. Бирөө тоскоол болот дейт, бул кандай чогуу болот, бирөө тоскоол болот деген нерсе элечи. Ушундай эстеп албайтам, бирок ушундай кээ бир акылга сыйбаган түшүнүксүз шылтоолор бар да. Азыркы мындай заманда, өнүгүп калган заманда ошол шылтоого деле кирбеш керек болчу да. Ошо. Мен ушул шылтоолорду айттым, мен айтылбай калган нерселерде, ал меникин айткан жок да. Ошон үчүн мен үйрөнө албай аткан турбаймбы деп эле мындай бир кычык-кычыктарды издеп эле тил үйрөнбөш үчүн, эгер үйрөнбөсөң үйрөнбөй эле кой да, эч ким кыйнабайт. Тил үйрөнө албайсың, шыгың жокпу, убактың жокпу, мейли анда башка нерсени кыла бер. Анан зате тиш жууган адамдай болуп эле эң макул мен жуубайм деп коюп, бирок кайра ошону ойлоп, кантип үйрөнүшүм керек, кантсе болот деп коюп жүрбөй болбойт да. Тил үйрөнө албайсың. Макул анда, пожалуйста, башка нерсени кыла бер. Башка нерседен бир майын чыгарып кыла берчи. Же тилди баштай албай эле ошол нерсени кыялданып эле анан жөн эле кайгы капага бата бербей да. Анан ушул макул шылтоолорду далилдеп алдым. Эмне кылсам болот дегенде, мисалы асастан кыл бер, тигини кылып көр, мындай кылып көр деп айткан болот, бирок чындыгына келгенде муктаждык да, негизи баары мындай бириктерген нерсе муктаждык. Эгерде муктаждык бар болсо, башка нерселерди айтпай коеюн, бирок именно ошол мен билген тил жөнүндө айтайынчы. Тил үйрөнүлбөйт. Мен тилди үйрөнгөнүм бул ошол мугалимдиги болчу да. Мугалимдикке келгенде менде эле түшүнүгүм бар болчу, бирок мен эметтим да, туш окуучуларга үйрөтөйүн, өзүм билбей турбайм мындай нерсени. Бул суроону берип калса эмне деп жооп берем деп мындай эме да. Бул каалайм каалабаймдын суроосу болбой калды да. Бул деген кой үйрөнүш керек, башка жол жок деген ойго келип каласың да. Башка жол жок турбайбы, үйрөнүш керек турбайбы, муктаждыктын арты мененчи. Мисалы чет өлкөгө барып калгандар эң ушул жерден нерсе, чет өлкөгө барат дегенде киши тил үйрөнбөйт. Мисалы жаңы эле буга чейин айтып кеткен мисалдардай, көп эле кыргыз жарандары Америкага барат, бирок тилди Кыргызстандагы мугалимдерден онлайн аркылуу үйрөнөт да. Мисалы ойлонуп көрсөңчү, көчөгө чык, англис тил, окуганың англис тил, сүйлөшкөн англис тил, укканың англис тил. Эми үйрөнөсүң да. Жок, көрсө чет өлкөгө барат деген эле жетиштүү эмес экен да тил үйрөнүүгөчү. Ошон үчүн бирок андан тышкары ошон үчүн мисалы анда көчөгө чыккан кишилер менен сүйлөшөйүн, уят болоюн, муну туура эмес айтайын деп мындай өзүңдү ошол учурга салганда гана үйрөнөсүң. Муктаждыктын арты мененчи. Муктаждык келбесе нерсе болбойт. Тил үйрөнүүнүн кайсыл тил болбосун бир канча деңгээлге бөлүшөт. Же европалык стандарт бар, бирок менин жактырган жөн 3 эле деңгээл бар да. Башталгыч, ортомчу, анан мындай англис тилиндеги бир жакшы деңгээлге жетип калган адам да. Башталгычыл адам деген бул мындай тил жаңыдан баштап аткан, анча-мынча нерселер айтканды билет да. Ортодогу адам сүйлөшө алат, оюн жеткизе алат, бирок мындай чоң нерселерди сүйлөшө албайт, медицина же технология же жаңылыктардычы мындай күнүмдүк нерселер да. Анан уже чоң деңгээл, мисалы бул уже кандай десем бир тесттер тапшырып, чет өлкөгө окуга тапшырам деп аткан адамдар 3 эле деңгээл бар да. Ошо. Анан сен муктаждыгы жок, өзүңдү ортоңку деңгээлге чейин жеткизе аласың. Муктаждыгы жок элечи. Өлкө сүйлөмдөрдү үйрөнөсүң, чет өлкөдө болсо оюңду жеткизгенде үйрөнүп түшүнүп каласың. Ошол жетиштүү да, негизи күнүмдүк жашоогочу. Бизде эле өздүн тилибизди алсак, кыргыз тилинде мисалы күнүмдүк нерселер алсаң, жөнөкөй эле нерселер да. Чай барбы? Үйдө ким бар? Качан келесиң? Үйдө эмессиңби? Кетип атасыңбы? Токтоп коесузбу? Эмбанк барбы деген сыяктуу нерселер. Күнүмдүк эле жөнөкөй нерселер да. Ошондой. Ошон үчүн муктаждык издегиле. Муктаждыктын арты менен көп эле нерселер кылынат. Анан тил үйрөнүү жеңил эмес, бирок берекет аябай чоң. Анан бул жерде бир канча сонун макал таап алдым муктаждык боюнча, ошолорду айта кетейин. Мажбур кылса мышык да чычкан кармайт, керек болсо карышкыр да отко түшөт дейт. Мазмун зарыл болсо арга табылат. Жакшы сөз да. Мазмунун барбы? Эмне кылыш керек? Эмнеге кылыш керек?
кантип кылыш керек деген кийин суроо. Анан билбейм, эмнеге окуш керек, түшүнбөй атам, шыгым жок деп жүрө берсең, анда бул ошондой жүрө бересиң да. Анан кийинкилер бул англисче, англис тили жөнүндөгү канал болгон үчүн бир канча англисче макалдар да. You never know how strong you are until being strong is your only choice. You never know how strong you are until being strong is your only choice. Мааниси күчтүү болуу бул жалгыз жол болгондо гана сен канчалык күчтүү экенин түшүнөсүң да. Башка жолу жок. Бир нерсеге даттанып, шултуп айтып боло албачу учурларда, кой күчтүү эле болуп эле аткарышым керек экен деген учурда гана өзүңдүн күчтүү экениңди биле аласың да. Кийинкиси, if it is important, you'll find a way. If it's not, you will find an excuse. If it's important, you will find a way. If it's not, you will find an excuse. Мааниси, эгер маанилүү болсо, жолун табасың. Эгер маанилүү эмес болсо, шылтоо табасың дейт. Ошон үчүн жогорку көрүүчүлөргө көрө алсаңыздар, окуй бериңиздер, башында кыйын, акыры баары бир келет, бул аракетте берекет.